Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетіне табиғи қырсықтарды алдын алу бойынша иш-чаралар комплексін күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы ар кандай жаратылыш кырсыктары, сел, жер көчкү, суу ташкыны ыктымалдыгы жогорулап жаткандыгына байланыштуу ишке тартылган мамлекеттик органдар менен тиешелүү кызматтардын кызматкерлери жогорку даярдыкта иштөө режимине өтүшү керектигин белгиледи. Өлкө жарандарынын ден соолугу менен өмүрүнүн жана алардын мүлктөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сел, жер көчкү жана башка процесстер жүрүшү мүмкүн болгон кооптуу аймактарга туруктуу мониторинг жүргүзүп, көзөмөл кылуу зарыл. Ошону менен бирге министрлер кабинетине Жалал Абад жана Баткен облустарындагы селдин кесепеттерин жоюу иштерин активдештирүү тапшырылды. Президент Садыр Жапаров табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондор менен жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Бардык жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан тиешелүү колдоо көрсөтүлөрү белгиленди.